Fatiha сүрөсү. Bismillahirrahmanirrahim. Райымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Мунун мааниси мен Аллахтын ысымы менен баштаймын дегенди түшүндүрөт. Лексикалык талдоодон улам бул сөз айкашы кудуреттүү Кудайдын баардык кемчиликсиз ысымдарын камтыйт экени маалым. Аллах деген дагы өзүнүн кемчиликсиз сыпаттарына ылайык сыйынууга татыктуу болгон жалгыз өзү гана Кудай тутуп ибадат кылынчу зат дегенди билдирген ысымдардын бири. Мээримдүү жана ырайымдуу деген улуу аттары болсо, ар бир жандуу жана жансыз макулукту курчап турган мээриминин көрсөткүчү. Пайгамбарлардын жолун улаган такыба пенделер анын мээримине толугу менен бөлөнөт. Ал эми башка макулуктар болсо, ошол берекенин кыйла бир четин гана көрүшөт. Эске алсак, Аллахка жана анын бийик сыпаттарына ишенүү жөнүндө баардык дин таануучулар айтып келишет. Мээримдүү жана мээрим төгүүчү падыша дегени ошол мээримди анын макулуктарынан байкаса болот дегендик. Ырыскы, берекенин баарысы анын сан жеткис ырайымы жана боорукерлигинен кабар берет. Башка ысымдарындагы ушулнукта түшүнсө болот. Ал билүүчү, ага баары жогу бүт маалым. Ал кудуреттүү, күчтүү жана ар жандыктын үстүндө бийлиги бар. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ааламдардын Раббиси Аллахка алкыш, мактоо болсун. Чексиз мээримин, талашсыз адилети коштоп жасаган иштери үчүн, же анын кемчиликсиз сыпаттары үчүн Аллахка айтылган даңазалоо сөздөрү. Мактоонун баары Аллахка таандык, жана ал ошого толук татыктуу. Ал ааламдарга жалгыз падыша. Аллахтан башкасынын баардыгы ааламга кирет. Ааламды жоктон бар кылып, ичиндеги тирүүлүктү керектүү азыгы менен камсыздаган. Аларды тунук бейпилдикке бөлөп, ал берген ырыскылар жок болсо, өмүр сүрүү мүмкүн эмес. Макулуктарды курчаган ошол ырыскынын баардыгы Рабби Аллахтын тартуулаган белектеринен. Анын Раббилиги эки түрдө болот: жалпы жана өзгөчө. Жалпы дегени ал жандыктарды жаратып, аларды азыктандырып, дүйнөгө жетүү жолун көрсөтүп бергени. Ушундан улам алар бул дүйнөгө байыр алышат. Өзгөчө түрү болсо, Аллах ошол дүйнөдөгү өзүнүн жакшы көргөн пенделерин такыбалыкта тарбиялап, ыйманын толуктап жана бекемдеп турушуна жардам бергени. Аларды түз жолдон адашып, өзүнөн алыстап кетүүсүнөн сактап турат. Бул падышалыктын маңызы Аллах өз пендесине жакшылык жолун жеңил кылып, жамандыктын кай түрү болбосун сактап келеринде. Балким ушул себептүү пайгамбарлар дуаларында Аллахка Раббим деп көп кайрылышчу. Бирок бир четинен алсак, ал инсандардын көздөгөнү Аллахтын ушул өзгөчө падышалыгы гана болгон сыңары. Бул аятта Аллах Таала өзүн ааламдардын Раббиси деп, жалгыз өзү гана жаратып, ырыскыландырып жана башкарып турарына басым жасап өттү. Ал бай жана макулуктарга муктаж эмес. Тескерисинче, баардык макулуктар Аллахка муктаж жана бүт жагынан ага көз каранды. Ar-Rahmanir-Rahim. Ал райымдуу, мээримдүү. Maliki yawmiddin. Кыямат күндүн падышасы. Бийликте башкаруучу болуп, ошондон улам ал буйруп же тыюу салып, сыйлыгын берип же жазага тартып, кол астындагыларын өзү каалагандай башкарса, ошондо ал падыша болмокчу. Чыныгы бийлик кимге таандык экени сурак күнү даана билинет. Адамзат өзүнүн жаман жакшы амалдарына жазасын ала турган күнгө баяндооч десе болот. Ал күнү жаратылган макулуктун баардыгы Аллахтын талашсыз бийлигине, айыпсыз адилет даанышмандыгына күбө болушат. Болгон мүлкүнөн ажырап, бийлер жана кызматтагылар, кулдар жана азат кишилер баардыгы падышанын астында тең болушат. Алар анын өкүмүнүн алкагында жазасынан кооптонуп, сыйлыгына зар болушат. Ушул себептүү ар заманда козголбос бийлиги орноп турса да, Аллах өзүн сурак күндүн падышасы деп атады.
إياك نعبد وإياك نستعين. Жалгыз сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз. Араб тилинин грамматикасына ылайык, ататоош этиштин алдында турса, анда кыймыл-аракет эскерилген тарапка гана байланат. Андыктан бул аяттын мааниси мындай: биз сага гана сыйынабыз, башкасына сыйынбайбыз жана сенден гана жалбарып жардам тилейбиз, башкасынан суранбайбыз. Бул жерде сыйынуу жалбарып сурануудан мурун айтылган. Бул да жекени жалпыга байлоо айкаштарынан. Анткени кепсалаарда жалпы нерсени жеке нерседен мурун эскерүү адаттагы эрежелерден. Ошондой эле мындай сөз ээрчими Аллахтын акысы пенделеринин акысынан өйдө экендигин көрсөтөт. Аллах сүйүп ырастаган сөздөр жана иш-аракеттер жүрөктөн купуя чыгабы же дене мүчөлөрү менен аткарылабы, баардыгы биригип ибадат деген түшүнүк. Жалбарып жардам тилөө дегендин мааниси болоорунан күмөн санабастан, жамандыктан сактап, жакшылык тартуула деп кудуреттүү Аллахка кайрылуу. Зулумдуктан кутулуп, түгөнгүс бакытка жетүүнүн жолу бир гана дуа менен ибадатта. Андан башка куткарылуу жолу жок. Ошондуктан билип алчу нерсе: ибадат Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жасалып, анын элчисинин осуяттарына ылайык аткарылганда гана өз маңызын табат. Бул эки шартты аткарбай туруп, ибадат деп ойлонуп да болбойт. Жалынып жалбаруу деле сыйынуунун бир түрү болгону менен Аллах муну өзүнчө эскерди. Анткени кандай амал болбосун, аны аткарууда пенде өз жаратуучусунун жардамына муктаж. Анын жардамы болбосо, инсан буйрулган нерсени так аткарып, күнөөлөрдөн оолак болушу мүмкүн эмес. اهدنا الصراط المستقيم. О жараткан, бизди туура жолго баштагын. Мунун мааниси бизге туура жолду көрсөт, ошону көздөй багыттап, ал жолдо жүрүүгө жардам бер. Аллахты көздөй алып барган ачык жолдун аягы бейиштен бүтөт. Акыйкатты таанып, иштеринде колдоно билгендер гана ушул жол менен басып өтөт. Бул аят бизди түз жолго салып, аны бойлоп өткөр дегенди да түшүндүрөт. Биринчиден бул башка диний ишенимдерден кайтып, исламга келүү деген маани. Экинчиден шарият эрежелерин үйрөнүп, турмушта колдоно билүү дегени. Бул өтө пайдалуу, мааниси терең жана ар тараптуу дубалардын бири. Ар бир инсан Кудайдын колдоосуна муктаж болгондуктан, намаздын ар бир рекетинде ушул сөздөр менен кайрылууну аларга Аллах милдет кылып койгон. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Өзүң жакшылык берген адамдардын жолуна баштагын. Каарыңа учурагандардын жана адашкандардын жолуна эмес. Туура жол бул пайгамбарлардын, ыкыластуу момундардын, шейттердин жана Аллахтын берекесине татыган жакшы адамдардын жолу. Акыйкатты көргөн соң, жүз буруп Аллахтын каарына калгандардын жолу эмес. Жөөттөр менен аларга окшогондор дал ушундай жагдайга туш болушкан. Жана ошондой эле наадандык менен адашуунун айынан акыйкаттан баш тарткан христиандардын же аларга окшогондордун жолу эмес. Бул сүрө кыскалыгынан да нускалыгы менен айырмаланып, Курандагы бир да сүрөдө келбеген нерселерди камтыйт. Мында таухиддин 3 түрү баяндалат. Аллахтын Рабби экендигине ишеним, ааламдардын Раббиси деген сөздөргө катылган. Ал эми ибадатка жалгыз Аллах гана татыктуу деген ишеним, Аллах деген атында жана жалгыз сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз деген жерде айтылат. Аллах эң керемет ысымдарга жана кемчиликсиз сыпаттарга ээ экендигине ишеним, буга чейин айтып өткөндөй, Аллахка алкыш мактоо болсун деген аятта айтылат. Таухиддин бул бөлүгү маңызында Аллах Тааланын ысымдарын жана Аллах өзүн кандай сыпаттаса же анын пайгамбары Мухаммад ал жөнүндө эмнелерди айткан болсо, ошонун баарына ишеним туюлуу маселесин баяндайт. Иретинде Кудайдын сыпаттарын өз маанисинен бурмалап, макулуктардын сыпаттарына окшотуп болбойт. Жана бул сүрөнүн
бизди туура жолго баштагын деген жеринде Мухаммаддын пайгамбарлык миссиясы чындык экенине далил бар. Анткени жол көрсөтүүчү жиберилмейин андайга жетиш мүмкүн эмес. Кыямат күндүн падышасы деген сөздөр адамдар сөзсүз кылган иштери үчүн жооп берерин баяндайт. Жана бул жазалоо адилеттүү болот. Анткени дин деген сөздүн мааниси жөн гана эмес, адилеттүү жазалоо дегенди билдирет. Бул сүрө Жабари жана Кадари сыяктуу агымдардын адашууларын анык четке кагат. Себеби сүрөдө баардык болмуш Аллахтын гана буйругу менен болоору. Бирок ошону менен эле бирге пенде тандоо эркиндигине ээ экендиги ырасталат. О жараткан, бизди туура жолго баштагын деген сөздөр мусулмандардын акыйкатты көздөй умтулуусуна дем берип, адашкан топтордун көз карашын четке кагат. Андай агымдар туура түшүнүктөн жүз буруп келишет. Буга кошумча катары Аллахка толук ыклас менен сыйынып, Аллахтан гана жардам тилегенге чакырат. Жалгыз сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз деген аяттын мааниси мына ушундай. Алкыш мактоолор болсо ааламдардын Раббиси Аллахка таандык.